жерде час сакал агарган биздин аталарыбыз отурат. Аллах ыраазы болсун. Мына кече күнү убакыттан пайдаланып Баткен шаарындагы жашы 87-92-ге чыккан, 97-ге чыккан дин алымдарыбыздын зыяратында болдук. Алардын дуасында калдык. Чындыгында алардын чоң мээнети, алардын дуасы бүгүнкү ушул дин эркиндигинде жашап жаткандыгыбызга алардын чоң салымы бар. Анан коомдогу көйгөйлүү маселелерде активдүү болуп бериңиздер. Мисалы ошол жергиликтүү айыл башчы менен, жергиликтүү укук коргоо органдары менен, зордук зомбулукта болсун, рекетизмде болсун, ысырапкорчулукта болсун, иштешип атасыздар. Мындан дагы мындай бир активдүү катышып бергенге сиздерден суранабыз. Жерлерде ошол ишти аткарабыз. Мына ошон үчүн биз атайын бул иш сапарыбызды ошо райондук деңгээлде уюштуралы, жеринен барып, урматтуу дамлалар менен жүз көрүшүп, ошол жердеги дин жолундагы болуп жаткан кызматтарын угуп, отчетун угуп, же болбосо сунуш пикирлерин угуп келели деген ниет максатта Кудайым буйрса ушул иш сапарыбызды баштап отурабыз. Hazreti Muftiyimiz bir kança bizdin imamlarga, imam hatiplerge жақшы жаңылыктар менен бөлүштү. Жана bir kança тапшырмаларды берди. Имам hatiplerge, имамдарга жардам берип, ушу эл менен тыгыз байланышты айтышты. Жана буга чейин дагы имамдарга 8 миңден стипендия катары, жардам катары берилип келе жатат. Кудайым буйрса, мындан имамдар дагы жакшы иштеп, эл менен тыгыз байланыша берсе, biz dagı Kudayım buyursa kelечекте ушул айлыкты көбөйтүп беребиз деген пикирден жакшы пикирлерди имамдар менен бөлүштү. Кудайым буйрса имамдар бардыгы эл менен тыгыз байланышта иштеп жатат. Аллах таалам Hazreti Muftiyибизден Аллах таалам ыраазы болсун. Алга жылуу максатында жана дин өкүлдөрүнүн кандай максатта иштеш керек, эл менен кандай тыгыз байланышта болуш керек экенин кеңири түшүндүрүп кетти. Алла ыраазы болсун. Мындан тышкары муфтият тарабынан түзүлгөн жакшы элге сиңимдүү мындай жеткиликтүү боло турган видео роликтерден тайгап келген ушуларды көрсөтүп кеттилер. Алла ыраазы болсун муфтийден. Мындан дагы иштери оомат берсин. Кудайга шүкүр, мына азыркы мезгилде муфтийибиз келгенден бери имамдарга жакшы шарттар түзүп берип атат. Алдыга жыл максатында бардык иштерди, кемчиликтерди түзөп келатат. Албетте кемчиликсиз иш болбойт. Кудайга баарды түзөлөт деген ойдомун. Мына Кудайга азыркы мезгилде райондо шаар имамдарыбыз баарыбыз Кудайга ушул жакшы айга 8 миңден айлыгыбызды алып атабыз. Буга да чексиз шүгүрлөр болсун. Муфтийибизге жана өкмөт башчысы Алла ыраазы болсун. Мында да иштери оомат берсин. Урматтуу имам дамлалар, алып барып жаткан ар бир ишибизге көңүл буралы. Эл менен иштешип жаткан мезгилде өзүбүздүн жүрүм турумубузга, адеп аклагыбызга, жума хутба, жума мечитинин имамдары жума хутбасына жакшы көңүл буруп бериңиздер. Бирдиктүү атайын бекитилген темалар бар. Ошо теманын алкагында жума мечитинин имамдары жакшы даярданып, жакшы вааз насихатта активдүү катышып бериңиздер. Себеп дегенде сиздер аракет кылып атасыздар, айтып атасыздар да, бирок биз казы дамлалардан, райхатиптерден сураган мезгилде анча-мынча имам дамлаларыбыз мындай кайдыгер болуп калып атат. Эми бул чоң бир жоопкерчиликтүү кызмат. Кудай ушул коомчулукта мындай динди түшүнгөн, диндар болгон жамаатыбыз көбөйүп баратат. Ошолорго жеткиликтүү муфтияттан келген бирдиктүү теманын алкагында жакшы маселелерге активдүү катышып бериңиздер. Анан чындыгында имам дамлалар, имам 5 вакыт намазда мечитке болгон аракеттенели. Туура өзүбүздүн дагы турмуш тиричилигибиз бар. Бирок ошол имамдарга жетиштүү айлык маянаны биздин жетекчилерибиз карап аткан мезгилде аз болсо дагы шүкүр кылып 5 вакыт намазда мечитте болгон аракеттенели бир туугандар. Себеби бул боюнча да атайын рейдтер жүргүзүлүп атат да. Эми балким Баткен областы боюнча жакшыдыр. Биз бул жакка колубуз жетпейт, мечиттерге катыша албайбыз. Бирок Борбор Бишкек калабызда, Чүй областында мындай сапарга чыгып калган мезгилде атайын намаздарды мечитте окуйлу, имам дамлаларыбыз кандай иш алып барып атат экен, мындай бир өзгөрүү барбы, имамдарда бир ыхластуулук бекен деген ниетте мечиттерге намазга токтойбуз да. Ошол мезгилде имамдарды таппай калып атабыз да, таксырларым. Имамдарды таппай калып атабыз. Анан
муфтияттан, казияттан, райхатибияттан келген тапшырмаларды имамдардан сурап калганда, имамдарыбыз көпчүлүгү мындай жооп бере албай калып атат. Анан анча мечиттерге киргенибизде баягы тапшырмалар кагаз үстүндө терезеде саргайып туруп калгандарын көрүп атабыз. Жамааттан мындай бир сурамжылоо жүргүзгөндө жок, андайды биз укпаптырбыз, андайды эч ким айткан жок деген дагы жоопторду алып атабыз да. Эми бул факт катарында албетте биз бардыгын күнөөлөбөйбүз. Ошон үчүн ушундай маселелерде урматтуу дамлалар сиздерден суранабыз. Динибиз үчүн, Кураныбыз үчүн 24 саат бою тике туруп кызмат кылып берели иншалла. Себеби бул чоң бир сүйүктүү пайгамбарыбыздын мураскорубуз, анын жеткирген динине биз кызмат кылуу шарапатына ээ болуп бүгүн кызмат кылып атабыз. Анан мамлекетибизде Кудайга шүгүр дин эркиндигинде мамлекет тарабынан Кудайга шүгүр жакшы колдоолор болуп атат. Мен жогоруда сөзүн башында айтып кеттим. Мындан кыйын учурларда Аллах Мухаммад дегендик үчүн камалган, Аллах Мухаммад деген үчүн башы кеткен, туурабы? Ошондой замандарда деле биздин ата-бабаларыбыз башын коюп селде бул жерден эмес, бул жерден алынат деген доорлордо ушундай кызмат кылып келген да. Азыр биз өтө сонун бир заманда кызмат кылып атабыз. Иншалла Кудай Таалам сиздердин алып барып жаткан ишиңиздерге ийгилик береке берсин. Облусубуздун казысы Нурдин Казекеге сиздердин атыңыздарда биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ошол муфтияттан берилген тапшырмаларды так аткарып сиздерге жеткирип, мына азыр биз 2 райондо күбө болуп атабыз. Имам дамлалардын жүзүнөн окуп турабыз. Бул Казекебиздин ошол ишмердүүлүгүнүн, жандуулуулугу алып барып жаткан ишинин фактысы болуп эсептелет. Мындан ары алып барган ишиңизге ийгилик берсин, Казеке. Аллахым ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Muhtereslik baş olup kelgenimizden keyin birinci prezident Partiyendin alında aksakal moldaları koşulurdu ziyaret kılıp koldan kelişke jardan kalıp verdiniz. Bunu biz bazı imamlar malumatlardan gördük, biliyorsunuz. Yerine getiririz, Allah razı olsun. Birincisi. İkincisi stipendiya boyunca biz stipendiyadan jaratan to'xtab qolgan. Mana hukumatda ishlagan qarovulchilar va tozalovchilar bardi oylik deyapti. Buning uchun bizga kiyibekdan ko'rdik. Buni da ishga oshirganimizda Alloh razı olsun. Ikkinchisi. Üçüncüsü Finlik boyunca hazır biz Sıfır boyu doğru koymadığımız, doğru almışlar. Varlığımız şu Finlik'e telefon arkalı Finlik var, zekat var, sağlıklarımız. Uca başları. Bu yönde o da görürse, başka alanlara karaganda din hizmetkarları 5-6 kalem altında gelip adamız. Uşada Allah razı olsun. Айылдагы элет жериндеги имамдардан биринчи баштаганы деген тапшырманы журт башчыбыз берген. Себеби айылдагы имамдарды мен аябай көп ойлоном деп айтам да. Кудайым буйруса иншалла келечекте дагы жакшы болот. Бир гана сиздерден үмүтүбүз, каалообуз ушу жакшы күнү түнү муфтият, казият, райхатибияттан келген тапшырмаларды, жергиликтүү укук коргоо органдарынан келген, жергиликтүү жетекчиликтен келген тапшырмаларды дароо аткарганга аракет кылсам иншалла. Алла разы болсун, дамлам, рахмат. Муфтийибиз келип атайын ушул сиздерди жери менен таанышып, атайын ушундай кайрымдуулук кылыш үчүн келген экен. Аллах таала разы болсун. Мен атыңыздарды айтайын. Улам сиздерге ушул тапшырып немени берип коелу. Ордунан эле. Имам Али кызы Турсунай. Краскадагы. Краскада турган кыз. Краскада. Нуралиева Кайринса. Нуралиева Кайринса.
Abdullayev Abdurrahman. Ben. Abdullayev. Allah razı olsun.